Кызыл китеп документтер баары каралган. Үйдүн баасын эме Мирлан ака айтса сиздерге толук жеткирели. Мирлан ака, үйдүн баасын айтың ака, канча дейсиз эми? Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын Мир Махмутов айлы аймагындагы 3 бай кафенин жанынан бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгып жаткан мынаундагы бир 2 кабаттуу үйдүн бүгүнкү чыгарылышта сиздерге бир толук маалыматын беребиз. Мен турган жер, туугандар, Ош Ноокат жолу туугандар. Бул жагы Оштон көздөй келаткандагы чоң Ноокатты көздөп өткөн чоң трасса жол. Жанында заправка 3 бай кафеси, ал эми футбол аянтча жайгашкан. Ошол эле футбол аянтчанын арткы тарабында мынандай 2 кабаттуу үйдү көрдүңүздөр. 12 соток жер аянты менен ушул үй бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгып жатат. Толук сиздерге маалыматын жеткиребиз. Үй жаккан болсо ал дагы номерлерге байланышка чыгасыздар. Анда биз баштадык. Ошол эле биз кирип келген чоң жолдон кирип эле мында футбол аянтчанын артында жайгашкан 2 кабаттуу үйдүн анда маалыматын берүүнү биз баштайлы туугандар. Үй ээси Мирлан акадан бир толугураак маалыматты алайын. Мирлан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук ишиңиз жакшыбы ака? Жакшы, рахмат. Үйдү сатууга чыгарыпсыз, а? Ошо чечтик эле. Бир жакшы чечимге келдиңизби ака? Ооба. Бул үйдүн кызыл китептери баары бар, а? Бар жогу бар кызыл. Баары бар. Анан жаңыдан ремонт болуптур, а? Ооба. Жаңыдан тышы травертин менен коздолгон туугандар. Күн батыш тарабында бетон менен тосулуптур туугандар. Тышкы забору. 2 кабаттуу үйдүн анда маалыматын берүүнү баштайт экенбиз. Машина токтотуучу гараждагы ичинде 3 очокко места, сөрү тапчан баары бар туугандар. Анан бул жерде агын суу барбы? Агын суу бар. Көбүнчө элдер ар бир үйгө кудук казып алган өздөрүчү. Эгерде сиздер максат кылып издеген центральный жолдун боюнан эле бир 20 метр басып эле келген 2 кабаттуу үйдү издеген болсоңуздар, көрсөңүздөр болот. Ички көрүнүштөрүн мен толук сиздерге көрсөтүп чыгайын. Үйдүн ички пландары кандай салынган, жасалгасы кандай салынган сиздерге көрсөтөйүн. Мынакей главный эшикте ворота орнотулган мынакей туугандар. Мынакей туугандар, анда үй ичине кирели. Үйдүн ичиндеги шартын толук сиздерге көрөлү. Машалла, мына туугандар, үйдү караңыздар. Үйдүн алдындагы сарайды караңыздар. Бир аз кичинекей бир сотиктин тегерегиндеги огород бар экен. Картошка эгип койсуз ал жерге, Мирлан ака. Сөр тапчан бар экен мында. Анда биз биринчи эле үй ичин сиздерге жакшылап көрсөтүп чыгайын. Мирлан ака, анда үйдүн ичин бир сыйра көрсөтүп чыгайын мен, а? Ооба, жүрүң. Мынакей. Биринчи эле эшиктен киргенде биринчи кабатта туугандар мында холл экен. Холдун мында дубалдары житки абый окшойт, а Мирлан ака? Ооба. Житки абый менен кооздолгон. Мен сиздерге бир жакшылап көрсөтүп чыгайын. Мында мебель стенкага орнотулган экен. Мына туугандар. Холду көрсөңүздөр болот. Бул жерде мынакей холдун потологу натяжной, чекелери болсо гипсокартон менен кооздолгон экен. Пол эмне эле, Мирлан ака? Жыгач окшойт, а? Карагай, сасына жыгачтан, а? Сасына жыгачтан. Биринчи эле азыркы учурда элдин баары душ, анан очок, кухняларга аябай көңүл бурат. Мынакей душевой баары бүткөн. İçine girбейсиң, бир айландырып көрсөтүп коеюн, а? Мынакей туугандар, ички көрүнүштөрү. Душевойдон ушул печкадан от жагабыз, паровой ушул печкадан кетет. Душ дагы ушул жерден ысык калат. Ушул жерден от жагалабы? Ушул кухнядан от жагалат. Кухняга кирели анда. Кухняга кирели да, андан кийин бөлмөлөрдү жакшылап көрсөтөлү. Мынакей бул жерде кандай бир кухняга чейинки чай içe турган. Ушул жерден от жагат экенсиз да? Ушул жерден от жагылат, отопление болот, биринчи, экинчи кабат ушул жерден ысыйт да. Ысыйт, а? Мынакей.
Кухняга кирип келдик. Кухняга кирип келгенде бардык шарттар каралган экен, бардык условия түзүлгөн экен. Идиш аяк коюучу мебелдер баары жасалган. Мында раковина ассам суу иштейби азыр? Ооба. Мынакей туугандар. Бардык шарттар түзүлгөн. Стиральный машина бар. Ушул жерден кыскасы бардык ишти бүтүрсө болот экен. Холодильник бар. Сиздер чай иче турган мебелдер, креслолор баары бар. Ал эми ушул жактан сыртка чыкпаса да болот экен да, Мирлан ака. Ооба, сыртка да чыкпаса болот. Ушул жактан аягында көрсөтөбүз баарын. Эшиктеги шарттарды көрсөтөбүз. Мирлан ака, мына мебелдер эгерде келишип калсаңыздар, калабы? Келишип калса ушу үй эмеректердин баары калат. Үй эмеректерин калтырасың, Жакшы. Ошол эле баанын ичинде содалашып келишсеңиздер болот экен. Биринчи кабатта холл, кухня, душовойдун баарын көрсөттүк. Эми бул жерде эшиктен киргенде эле оң жакта ушул чоң зал экен. 5,5 3,5 окшойт, а? Ооба. 5,5 3,5 болгон чоң зал. Мен бир обойлорундагы жасалгосун бир жакшылык көрсөтөйүн. Потолоктору болсо гипсокартон менен козулгон экен. Люстра бар туугандар. Занавеска мынау килемдерчи баары эле калабы? Ооба. Баары эле калат, а? Жакшы. Светти бир жандырайын. Кайсы жерде? Мынакей. Мынакей туугандар. Софиттер бар орнотулган. Бардыгы өз ордунда экен туугандар. Ал эми бул жерге интернетте тартылган окшойт, а? Ооба. Интернеттагы бардык условия түзүлгөн экен. Эми сиздерге экинчи кабатты бир жакшылык көрсөтүп чыгайын. Экинчи кабаттын дагы жасалгосу мындай бир өзгөчө экен. Биринчи кабатка караганда обойлору дагы өзгөчө. Азыр мен жакшы кылып көрсөтүп чыгайын. Биринчи эле келип ошол биринчи кабатта эле экинчи кабаттын дагы оң жак бетине жайгашкан 5,5 3,5 болгон мейманкана туугандар. Меймандарды ушул жерде тосуп, ушул жерде сыйласаңыздар болот. Биринчи кабаттын потологу гипсокартон, ортосундагы обойбу? Обой. Обой экен, а? Обой, люстра туугандар ордунда орнотулган. Светтерин бир жандырайлы, а? Софиттер баары бар. Бул жактан балкончо бар экен. Бул жерде бир аз чыгып, эс алып, же болбосо бир тамеки тарткандар, тамеки тартса да болот экен. Көрсөңүздөр болот туугандар. Обой өзгөчө экен Мирлан ака. Обой өзгөчө. Обойлордун баары эле моющийби? Ооба. Супер моющуйлар, а? Жакшы. Андан кийинки экинчи кабаттын экинчи бөлмөсүнө кирели. Бул жакшы спальнялар. Спальный. Свет бар экен баары. Бул обой экен, а? Обой. Потолоктору болсо ушул эмдей пластик каражаттар менен кооздолгон туугандар. Отопление кышындасы жакшы иштейби экен? Кышындасы жакшы иштейт. Быйылкы соокта кандай болду экен? Мынау тоңуп бир өнөр көрсөтпөдүбү негизи? Жок. Көптөгөн отоплениялар тоңду. Тоңгон жок. Бир кыйла көпчүлүк элде бир аз кыйынчылык болду. Тосок болуп калган да. Мына бөлмөгө кирелиби? Бул бөлмөгө кире, бул бөлмөдө кичине коноктор бар. Коноктор бар да, меймандар бар экен, жакшы. Мына бөлмөдө бала чакага бир уктап эс алуучу бөлмө экен. Ооба. Менимче кыздарыңыз окшойт, а? Кыздарыңыз окшойт. Жакшы. Бул бөлмөнүн ичи 3,5 3,5 же 3,5 Айнек терезелери караңыздар туугандар, күн ушул кечке эки жагынан тең тийип турат экен да. Эртең менен бул жакта, беттен кийин бул жакта. Абеттен бул жактан. Жакшы. Биринчи жана экинчи кабаттын бөлмөлөрүн туугандар сиздерге кыскача болсо да көрсөтүп өттүк. Эми биз биринчи бөлмөгө түшөбүз да, биринчи кабатка түшөбүз дагы ошол эле кухня тараптан чыгып өткөн эшиктен чыгып сиздерге ошол эшиктеги
коро жайды, мына аткананы, гараж бар ал жакта. Очоккона бар. Очокконанын местасы бар экен. Силерге бир толук көрсөтүп өтөлү. Неге туугандар, үйдөн биринчи бөлмөдөн кирип, кухнядан кайрадан эле главный эшикке кайтпайсыздар дагы. Мына жерден эшикке кирип чыгып, ушу үй тиричиликти кылсаңыздар болот экен. Мына андан кийин эшикке чыгып келип, мына жерде жана жогоруда айтып өткөн 1 сотыктын тегерегиндеги картошка эгип тур. Калаан эгинди кылсаңыздар болот. Үйдүн шарты мындай бир бардык шарты каралган экен. Бардык условия түзүлгөн. Биз жер аянты болсо 12 сотык деп жогоруда айтып өттүк. 12 сотык жер аянттын мында чек арасын көрсөтөлү. Бул жагы болсо ошол футбол аянт жагы келип токтойт экен, ошол заборго. Ошол забор өзүңүзгө караштуубу? Заборду кафенин ээси менен ортолук биргеликте Биргелик тосулган, Жакшы мынакей. Бул жерде дагы үйдүн аркасында септик бар. Септик бар, Ооба. О, септикпи? Ошол Септик мына үйдүн аркасында өрүктүн астында. неме болгон? Көмүлгөн, Ооба. Жакшы. Футбол аянтча туугандар. 3 бай кафенин арты. Тандыр. Чек ара могу жерде токтойбу? Ооба. Бирлан аке. Могу жерде даараткана окшойт, Ооба. Даараткана. Аткананы көрөлү туугандар. Аткананын условиясы дагы баары түзүлгөн экен. Бул жерде 2 ат байланып турат. Эки ат бар. Бул жерде койкана бар. Койкана экен азыр. Жайлоо жок, жайлоодо. Жайлоо кетти. Эми сыр болбосо айтыңыз ака, ушул жерге канча коюп атат эле негизи? Бул жерге бир 25-30 кой 30 кой кеңирип атат, Анан мына жыгаштар карайып турат Мирлан ака. Бул кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, бир аз бир кырсык болдубу депчи. Бир эле айтып кетиңизчи тууралуу. Жыгаштарды биз бир sıra атробон менен атробондо койгонбуз, себеби бул терек болгонуна байланыштуу. Курт түшпөсүн деп, Ооба. Жакшы. Мында ал жактан да бука байлап, ушу карамалдарды байласаңыз да болот экен, негизи. 2 атка места мында даяр. Биринчи ат 55 табырынан берилүү. Атты жакшы тааныйм туугандар. 55-тин улактын аты. Диник дагы мындай бир местасы да өтө кеңир экен, Ат кеңир айланып жүрүчү. Андан кийин экинчи атты көрөлү. Экинчи ат бир аз чоңураак экен. Бул экинчи ат ошол үйдү кимге насып болсо үйдү алганга подарка кылып таштап кетебиз. Машалла. Бул үй алганга ат подарка дең, Ооба, подарка. Мен бир анда бош эмес экен да. Бою 1.65-тин тегереги чыгып калган Мирлан ака? 1.60-65. 65-тин тегереги чыгат. Жакшы. Ушул жерден аткананын алдынан үйдү бир жакшылык көрсөтүп берейин туугандар, мынакей. Келечекте сиздер ала турган үйдүн сырткы көрүнүшүнөн, алдыңкы көрүнүшүнөн сиздерге жакшылык көрсөтөйүн. Ошол үйдү салгандан кийин мынау кухнядан кийин улаган экенсиз Мирлан ака? Бул кошумча курулуш болгон экен. Себеп кухнясы азырма тар болгонуна байланыштуу кийин улаганбыз да. Улаган экенсиз, Жакшы. Мирлан ака, үйдүн ошондо узун туурасын айттыкпы негизи? Бир сыр айтып кетпейсизби? Узун туурасы 10-12ге 6,5 да. Г вариантында салынган экен, Жакшы туугандар. Мынакей. Келечекте сиздер ала турган үй. Кызыл документтери баары бар, Ооба, баары бар. Баары бар. Базарга бир 3-4 километр жакын туугандар. Любой убакта чыгып маршрутный каттам бар. Атамерек деген маршрут каттайт базарга. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ушул жерде бала бакча, мектеп баары, мечит жакын, баары жакын. Жакшы. Андан кийин мынау отунган окшойт, азыркы учурда. Могу жерде туугандар машина турат. Жана сырттан көрсөтүлгөн машина гараж. Ошонун эле наркы бетинде бака жемкан окшойт азыркы учурда. Азыркы күндө жем сактайбыз. Жем сакталчу жер. Могу жерге эмне пландагансыз экен?
Бул жерге очоккана, отункана болот. Отункана. Отункана, көмүркана. Отункана, көмүркана болот. Жакшы. Могу жергечи? Бул жерге Кудай буйруса 3 очок салабыз бул жергечи. Азыркы күндө ушул бир 3 очогубуз калды, ушул бүткөн. 3 очок гана калыптыр. Кыскасы бардык условиябызды мен негизи көрүштүм Мирлан ака. Бардык условия түзүлгөн экен. 3 очок гана калган экен, а? Ооба, 3 очок калган. Бул жер кудук. Кудук. Бул жерде суу, агын суу, жогоруда айтып өттүк, агын суу бар экен. Анан плюс дополнительный кудукта казган экенсиз. Ооба. Кудуктун суусун ичесизби? Тазабы? Кудуктун суусу таза, ушул суудан пайдаланабыз азыркы күндө. Душка да ушудан тартылган. Ушул жерде. Жакшы. Кухняга дагы, а? Ооба. Жакшы. Мына туугандар баардык условиясы менен мындай бир курук жерди издеп үй салам дегендер, балким ушул пландар жаккан болсо, 12 соток жер аянты менен ушул үйдү алсаңыздар болот экен туугандар. Ушундай местадан, ушундай жерден үй издегендер өтө көп. Сөр тапчан краскалап даярдап койсок, а? Ооба, даярдалган. Жакшы. Эми туугандар, биз сиздерге үйдүн баасын айтабыз. Мирлан ака, баасын айтабыз, а негизи, а? Ооба, айтабыз. Баасын айтабыз. Эл сурай турган кылып айтабыз. Ушунчалык үйдү мээнетти кылып өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыркы учурда кымбатчылык болуп атат. Чындыгында үй салуу дагы оңой эмес. Эми канча жылдап мээнет кылды бул жерге Мирлан ака бир өзү билет. Эми үйдүн баасын канча дейт туугандар? Сиздер менен чогулгат экенбиз. Кызыл китеп, документтер баары каралган. Үйдүн баасын эми Мирлан ака айтса сиздерге толук жеткирели. Мирлан ака, үйдүн баасын айтың ака. Канча? Мирлан ака, үйдүн баасын айтың ака. Канча дейсиз эми? Үйдүн баасын $200,000 деп атабыз. $200,000. Кеми бар, а? Бар, сүйлөшөбүз. Айтылган баасынан кеми сөзсүз түрдө болот. Азыркы учурда туугандар ушул 4 соток жер менен мындай үйдү салган болсо канча бааны айтып атат, өзүңүздөр билесиздер аны. Ал эми курук жердин өзү болсо 3 бай кафенин тегерегинде 3 бай кафеге жакын жайгашкан эмес. Балким четирак жерлеринде 6 соток жердин өзү 2,300,000, 2,200,000 тегерегинде сатылып атат туугандар. Мында 12 соток жер аянты менен атканасы, гаражы, баардык условиясы каралган үй. Мында картошканы да эгип койдур туугандар. Балким картошкасы менен ушунун түшүмүн балким сиздер алып калышыңыздар мүмкүн, эгерде үйдү алып калсаңыздар. Ушул $200,000 үйдү Мирлан акабыз баалаптыр туугандар. Эми келип өзүңүздөр таразылап, үйдү көрүп, жерди көрүп, содалашып алсаңыздар болот экен. Жакшы ой пикирди комментарийга калтырыңыздар туугандар. Сиздер дагы ушундай үйдүн ээси болуп, ушундай короодо бир бала чакаңыздар менен жакшы жашоо, жакшы өмүр сүрүшүңүздөрдү насип кылсын. Анда Мирлан ака содаңыз берсин. Рахмат. Кийинки чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар достор. Ким алса дагы насип кылсын. Тойлор болсун ушундай үйлөрдө.